Assalamu alaikum. Hurmattуу менин Десин ТВ YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү берүүбүз Ждименянын эле кыргызчасы деп койсок болот. Мен сени издеп жүрөм дейбизби же башкача атайбызбы? Айтор ушул Жамилежем менин дарегимди таап чалган экен. Ушул бир адамды издеп жатыптыр. Бир эмес эки адам экен, эки адам, эки бир туугандар. Бул эми биздин канал жардам бере алабы, бере албайбы, бирок аракеттенип көрөбүз. Анткени эжем издеген адамдар Тарас шаарында, мурдакы Жамбыл шаарында, Казак Республикасында жашашы мүмкүн экен. Балким Кыргызстандадыр азыр. Себеби алардын түбү кыргызстандык болгондо да менин жердештерим Базаркоргондун Арсланбабынан болушат экен. Ошол адамдарды издеп жатабыз. Азыр ушул эжем ушул учкай өзүн тааныштырып, анан окуя кандай болгондугун, кимдерди издеп жүргөндүгүн айтып берет. Анда сөз коногу сизде, эжем. Саламатсыңарбы, кыргыз элим, тууган уруктар. Мен Лейлектин кызы болом, Мама Садыкова Жамиля. Сузакка келин болуп түшкөнмүн. Биз 1977 жылы күйөөм Мама Садыков Абдымалик менен баш кошуп турмуштун шарты менен Жамбыл шаарына январь айында кеткенбиз. Ал ушакта иштеп жүргөн экен Жамбыл шаарында. Барганда Базаркоргондун ошо Базаркоргондук ака Исмаил аканын үйүнөн квартира ошол жерде жашайт экен, турмуш куруу, эки уулу бар эле. Ошол жерден биз квартира таап ошол жерде жашап жүрдүк. Арсланбаптык ака Исмаил ака. Фамилиясын эсимден чыгып калыптыр. Аялынын аты Ахмадалиева Шахадат жеңе дечүбүз. Анан Өзбек улутунда. Өзбек улутундагы аял, анан Исмаил ака кыргыз эле. Биз ошо кыргыз деп жакынсытып квартираны бирөөлөр таап беришти. Өзүбүздүн жердешибиз деп ошол жерде анан 1 жылдан ашык, 1,5 жыл 2 жылга жакын жашадык Жамбыл шаары. Ошол Исмаил аканын үйүндө. Көчөбүздүн аты улица Ворошилова 28 эле. Ворошилова 28 эле. Азыркы Тарас шаары ошол кездеги Жамбыл шаарында айда 4 көчө эле, ушул базарга жакын жашачу элек. Ошол жерде мен уулумду көрдүм 78-жылы 23 январда. Тун балам. Аргеним жарыкка келди. Ошол жерде анан 5-6 ай болгондо анан бизди дагы бир тааныштарыбыз бирге жашайбыз да, анан башка жака көчүп кетип калдык. Бирок булар менен катташып турат элек. Булар кыргыздар болгон үчүн дайыма кийин биз экинчи бала төрөлдү, анан биз Жалал Абадка кайтып келдик. Анан Исмаил ака балдарды эриштип келген эле. Көп эсимден чыгып калыптыр. Эми ошо кичине уулунун Майлы Суу шаарынан үйлөгөн экен өзүнүн туугандарынын кызыга. Ошол эсимде. Балдарынын аттары ким экен? Сиз издеп жаткан балдарынын? Чоңунун аты Исман эди, кичинесинин аты Исмат эди. Исмат. Буларда закыс жок болгонбу билбейм, неге Ахмадалиевдер булар. Фамилиясы апасынын атында эле. Ошого жазылып калган. Анан сен кыргызсың го, кыргыз атаң кыргыз болгондон кийин кыргызча кыргыз болбойсуңбу десем, нет, бардыгы олар орусча сүйлөтөт эле зак. Кыргызёнок деп маскара кылат. Ол 4-класс, 3-класстагы балдар эле. Кичинекей балдар. Анан кийин эми не хватало өзбөктөн эми кыргыз болуп кетейинби? Нет деп шондой эткен эсимде калган. Себеби Ахмадалиевдер экенин өтө жакшы билем мен. Ахмадалиев, Исман, Асмадалиев, Исмат экен. Ошол балдардын туулган жылдары канчанчы жыл болчу эже? Исмандын туулган жылы 65-жыл. Чоңу. Точно мен иним 64-жылы, мен инимден 1 жаш кичине экенсиң деген эсимде да. Анан кийингиси 1 жаштан экөөнүн аралыгы. Анда Исмат 66 болушу мүмкүн. Азыр мен мындай Майлы Суу шаарынын базарында Исматты нас сатат деп дагы укканмын. Шону өзүм мындай ошол акыркы жолку маалымат ошол канчанчы жыл эле ошол нас сатат деген маалымат? Бул уже менин кызым төрөл 88-жылдары. Ошондо оккансызбы? 88-жылда жок. Кызым уже чоңоюп калган, мектепте окуйт эле. Билбейм, 90-жылдардан кийин 97-жылы меме уулум кайтыш болуп калды. Шома алдарда кичине уулум.
талгатым өтүп кетти авариядан. Ошо маалдарда мен шуларды бир сураштырганмын да. Значит, ошо 97-жылдары. Демек, 96-97 жылдары Ахмадалиев Исмат кичүү иниси Майлуу Суу шаарында базарда ушул насвай сатты деген акыркы маалымат болгон экен. Урматтуу Майлуу Суу шаарынын жашоочулары, ал жерде менин Өмүрзак деген досум бар, классташым, Шерик бар досум. Шерик, Өмүрзак көрүп калсаңар, ушул 66-жылкы Ахмадалиев Исмат биздин Арсланбаптан болот экен. Жамбылдын тургуну. Жамбылдын тургуну экен. Азыр Тарас шаарынан. Азыр ошол акыркы кездер ошол жакта жүргөн экен. Эми дегеле менин тааныштарымдан башка бирөөлөр болсо деле мен тамаш иретинде айтып койдум, ушул Исматтан маалымат чыгышы мүмкүн экен да. Эми чоңу жөнүндө маалымат жок экен, Исман жөнүндө. Ал жөнүндө дагы урматтуу Арсланбаптыктар, Исабек аке дедиңизби? Исмаил акенин балким туугандары бардыр. Шахадат эже жеңебиз экен. Өзбекстандан болобу экен, Кыргызстандын эле өзбектеринен. Жок, бул кишилер Жамбылдык. Жамбылдык. Анда ал Шахадат жеңебиз жөнүндө кабар табылышы кыйын болсо керек. Ушул маалымат Шахадат жеңебизден Исман деген ушул Исматы кичинекей 2 уул бар экен. Анан дагы бир маалымат, жана биз эфирге чейин эжем айтты. Ал Исмаил аке бул Шахадат жеңебизге чейин дагы Орусиянын бир жеринде жүрүп, орус келинчеги болгон экен. Андан да 2 баласы бар экен. Эми биз аны издей албайбыз, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бизге эң негизгиси ушул Исмат, анан Исманды дарегин билген болсоңуздар айтып коюңуздар. Эже, анан дагы бир суроо. Ушул Исмаил акелер менен өзү менен акыркы жолу качан жолуккансыздар? Азыр Исмаил аке жок да? Жок, конечно. Биз ошондо мен 21 жашында балалуу болдум. Исмаил ака примерно ошондой 50дөн өткөн жеңем, ушул 48-50 жаштагы аял болчу. Булардын кеч көргөн балдары эле. Жок, Кыргызстанда жолуктук деп айтып. Кыргызстанда айтканда биз Жалал Абад шаарында семейный обществада жашачу элек, ошондо 2 баланы алып келген. Кичинекей убагында бир алып келди. Анан чоңоюп жигит болгон маалында келишип, ошо келин издеп келген да. Ошондо Исмаил турган болуп калган экен да. Калган эле. Анан ошондо демек 65-66-жылкы болсо, бала где-то бир 20-га чыккан болсо, 88-89 Союздун акыркы жылдары биз ушул Жалал Абадка келген экен. Келген. Кызым төлөр эле келди. Кызым 88 болсо, ошондо 86-87 жылгы дары жолуккансыздар. Ошол бойдо маалымат жок, Жок, Ошо. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен негизги айтчу оюбузду жеткиздик деп ойлойбуз. Мына ошол Базаркоргондун Арсланбап айылында туулган Исмаил акенин, Шахадат жеңенин 2 уулу калган экен. Исмат деген 65-66 жылкы балдар экен. Ахмадалиев Исмат. Мына ошолорду Жамил эжебиз издеп жатат. Кандайдыр бир маалымат болгон болсо, мен астына номерин, өзүмдүн номеримди калтырамын. Анан эжебиздин номерин калтырабыз. Эже, номериңизди айтып коюңузчу. 8-962 939 24-22. 8-962 939 24-22. 24-22. Меники болсо 8-904 638 70-56. 8-904 638 70-56. Сөзсүз алдына калтырамын. Кандайдыр бир ошол көргөн адамдар болсо, мага YouTube аркылуу деле ошол комментарийге жазгыңыздар, же телефон чалыңыздар, эжеме чалыңыздар. Биз ушул адамдарды издеп тапканга аракеттенебиз. Анан экинчи эмеси, эгерде таап калсак, мен кадимкидей эле ошол Исмат же Исман менен эфир кылып туруп, анан ушул адамдарды биринчи биз эфир аркылуу жолуктурганга аракеттенебиз, зум кылып, бияктан тияктан алып, колдон келсе ушул маалыматын билсек, сөзсүз жолуктурууга, табыштырууга аракет кылабыз. Сиздерден дагы чоң бир жардамдарды күтөбүз. Анда эмесе ушуну менен биз коштошобуз. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Рахмат. Жакшы калыңыз эже, ушул максаттарга жетелик.